Жаратылыш сакчылары жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн миңдеген түрү жоголуп жатканын айтып, эл аралык коомчулукка коңгуроо кылууда. Аны сактоонун жолу катары корголуучу аймактарды көбөйтүү, ресурстарды натыйжалуу пайдалануу, бүлүндүрүүчү тажрыйбаларды чектөө сунушталып жатат. Кыргызстан мындай демилгелерди кубаттап, тоолуу аймактарды коргоого аракет көрөт. Кыргызстанда бүгүнкү күнү ошо министрликтен жасаган иштери жигердүү болуп отурат. Жалпы ошо био ар түрлүүлүктү сактоо боюнча мен ойлойм келечекте дагы мамлекеттин колдоосу өтө күчтүү. Биз өзүбүз иш алып барышыбыз керек. Мындан тышкары белгилүү болгондой Жашыл Мурас улуттук компаниясы дагы жүрүп отурат. Бул дагы Кыргызстандын жалпы мамлекетте жылына 8 миллионго жакын көчөттөр тигилип отурат. Мен ойлойм бул да өтө жигердүү иш. Кыргызстандын келечектеги жаратылышы, токой баскан аянттын көбөйүшүнө алып келе турган маселелер. Кыргызстандын биологиялык баалуулугу тоолордо. Бүтүндөй планетанын кургак жеринин 22% тоолор болсо, ал Кыргызстандын 90%-ын ээлейт. Өлкөнүн көтөргөн демилгеси Бириккен Улуттар Уюму тарабынан колдоо таап, 11-декабрь тоолор күнү деп таанылган. Барыбыз билгендей, тоолуу экосистема бул аярлуу экосистема. Аярлуу деп жатканыбыз бул ар кандай терс таасирлерге бат кабылат жана өзгөрүүсү кескин өзгөрүп кетет. Ошол шартта бүгүнкү күндө биз тарабынан көп иш-чаралар иштелип чыкты. Тактап айтканда, тоолуу региондордун туруктуу өнүктүрүү жол картасы кабыл алынып, ошол жол карта боюнча тиешелүү министрликтерге тапшырма берилип, бүгүнкү күндө ошол тапшырмалардын үстүнөн иштеп жатабыз. Ак илбирсти, жайренди коргоого аракет көрүлүүдө. Бул да биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо үчүн жасалган кадам. Сейрек кездешүүчү жан-жаныбарлар байырлай турган аймактын аянтын кеңейтүү зарыл. Учурда азыр биз Памир Алай аймагында 4 жаңы жаратылыш коргоо аймактарын түзгөн боюнча ишти алып барып атабыз министрлик менен. Мындан тышкары токойдун биотүрдүүлүгүн сактоого, жайыттардын деградациясын токтотууга да көп иштерди алып барып атабыз. Азыр Кыргызстандын улуттук биотүрдүүлүктү сактоо боюнча улуттук стратегиясын жана иш планын иштеп чыгууга жаратылыш коргоо министрлиги менен чогуу иш алып барып атабыз. Кыргызстанда канаттуулардын 57, сүт эмүүчү жандыктардын 23, ал эми балыктын 7 түрү жоголуп кетүү коркунучунда деп табылган. Ошондой эле өсүмдүктөрдүн 89 түрү кызыл китепке кирген. Булар бири-бири менен байланышкан экологиялык системаны түзөт. Маселен, илбирсти коргоо үчүн ал тамактанган жаныбарларды да көбөйтүү зарыл болуп турат. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.